Ошол эле жыйында депутат Айбек Осмонов эки аялдын өрттөнүп кеткен Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын имаратын эске салып, өкмөт жаңы окуу жылына чейин жаңы имарат куруп бериши керек деген пикирин бөлүштү. Ош шаарында өзүңүз билесиз, билим берүүнүн жүзү болгон Гароно өзүнүн имараты өрттөнүп жарымы ошол жерде отурат, жарымы шаардык архитектуранын имаратында отурат да. Өздөрүнүн бир имараты да жок. Гаронон ошого бир жакшы имарат салыш керек. Аталган мекеме 1974 жылы фин методу менен курулуп, акыркы жылдары авариялык абалга жеткен. Кала башчысы аталган кырсыктан саналуу күндөр алдын текшерүүгө барып, жаңы имарат курулушу керектигин моюндаган, бирок каржы булагы айтылган эмес. Мекеменин жетекчиси учурда жаңы имаратка жер даярдалып, долбоор даяр болуп калгандыгын айтат. Сметанын проекти түзүшкөн. Кечээ күнү бизде архитектуранын адиси менен Анжанга барып, бир аябай сонун имараты бар экен, алардыкы совместный экен, библиотека менен Гарононуку. Ошону да көрүп келдик. Негизгиси өзү бул жерде ошол жерге жаңы имарат курулат деген сөз болгондагы, анан кийин намерение да бар. Эске сала кетсек, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын имаратын белгисиз эки адам атайын өрттөгөндүгү коңшу имараттын камерасына түшүп калган. Аталган тасманы биз дагы чагылдырганбыз. Бул аракеттер боюнча атайын кылмыш иши козголуп, камерадагы адамдар табылгандыгы айтылды. Бирок себеби белгисиз деген гана жооп ала алдык. Ал жерде поджог болгон. Бирөө атайын эле өрттөгөн. Эми ал Өзбекстандын жарандары болуп атат. Эмнеге өрттөгөнүн алар өздөрү деле билбейт. Ал жерде ала турган деле нерсе жок болчу да. Кылмыш иши козголуп, азыр каралып атат.